Кутман таң жана жеңиш бүгүнкү күндө. Жакыныңызга айтыңыз, кутман таң жана жеңиш бүгүнкү күндө. Келгиле бул билдирүүнү кыскача сыйынуу менен баштайлы. Бул билдирүүнү угуп жатып, мен сыйынамын. Кудайдын сөзү биздин жүрөгүбүздүн тереңине кириш үчүн. Анткени бул өмүр, бошонуу, айыгуу жана куткарылуу берет. Иса Машаяктын атынан. Амин. Кудайдын эли, албетте бүгүн биз жана бүткүл дүйнөнүн көрүүчүлөрү бул жерге жашоону жана мурасты майрамдоо үчүн келдик. Кудайдын кызматчысынын, Кудайдын өзүнүн, пайгамбарынын, Тиби Жошуанын жашоосун жана мурасын майрамдаганы. Биз пайгамбар деген сөздү жеңил эле колдонбошубуз керек. Анткени ыйык китеп айтат, пайгамбардын оозуна Кудай өзүнүн сөзүн салат деп. Пайгамбар бул Кудайдын тереңинде жаткан нерселерди жар салуучу. Пайгамбар өзү жана башкалар жөнүндө Кудайдын оюн билүүчү адам. Биз жана эле Тиби Жошуанын жашоосу жөнүндө тартылган тасмадан үзүндү көрдүк. Мындай жашоону жашап өтүүгө пайгамбар керек. Анткени ал билген, анын бул дүйнөдөгү кызматы бул эле муунга эмес, али төрөлө элек муундарга да калышын. Бул муунда биз жакшы кабар таратуучу, биз койчумандарга көнгөнбүз. Бирок биз пайгамбарларга көнгөн эмеспиз. Анткени алардын Кудайдан болгон өзгөчө чакырыгы, өзгөчө табияты болгону үчүн. Бирок адамдын басып өткөн тарыхын карасак, кудуреттүү Кудай өзгөчө адамдарды тургузган. Аларга өзгөчө тапшырмаларды берип, өзүнүн убактында. Китепти башталыштан аянга чейин ачып көрүңүз. Биз Кудайдын генералдарынын жашоосун көрөбүз. Муса сыяктуу еврей кулунун баласы болгон ал. Өзүнүн элинин кулчулуктан эркиндикке чыгаруу үчүн. Дөйт болсочу, ал кой кайтарып жүргөн. Өзүнүн элинин тарыхындагы улуу падышага айланды. Пётрдун жашоосучу, ал жөнөкөй балыкчы болгон. Бирок ташка айланды ал. Машаяк жыйынды анын үстүнө курган. Кудай эли булардын бардыгы жөнөкөй адамдар болушкан. Кудай өзгөчө максаттарына колдонгон. Жана алардын дүйнөсүн толук өзгөрткөн. Алардын дүйнөсүн толук өзгөрткөн. Алар азыр физикалык жашоодо жок болсо деле, бирок алар калтырган мурас муундан муунга өтүүчү мурас болуп калды. Алардын баатырча үлгүсү биздин күндөргө чейин жыйынды шыктандырып жатат. Айрыкча алар бул дүйнөдөн кеткенден кийин таасири сезиле баштаган. Мага бир нерсени жарыялоого уруксат бериңиз.
Азыр биздин муунга чыныгы улуу Кудайдын пайгамбарын көрүп калууга мүмкүнчүлүк берилди. Азыркы биз жашап жаткан муунду билебиз. Үмүтсүз, ишенимсиз. Бул муунда жыйындын оту өчкөндөй сезилет. Бүгүнкү жыйында табигый таланттар рухтун белектери деп чечмеленип калган. Мына ошон үчүн Кудай өзүнүн чексиз ырайымы менен Нигериядан Аригодо Коко деген жеринен жөнөкөй бир үй-бүлөдөн адамды тургузду. Ал адамдын аты Темипопе Балогон Джошуа. Кудай ал адамды бизге жогорудан жиберди. Кыска бир убакытка практикалык машайыкчылыктын отун жандырыш үчүн. Азыр болсо анын Кудайдан болгон тапшырмасы аягына чыкты. Сизге жана мага суроо бар. Ошол отту өчүп калбаш үчүн эмне кылып жатабыз? Бул улуу адамдан кандай сабактарды алсак болот? Чирүү мурас калтырган. Бул бизди бүгүнкү билдирүүнүн аталышына алып келет. Мурас жашай берет. Кошунаңызга айтыңыз. Мурас жашай берет. Мени менен бирге Ыйык китептен Матай 6-бөлүмдү ачабыз. Убакыт аз болгон үчүн дароо 6-бөлүмгө өтөйлү. Анткени бул өтө маанилүү сабак. Мен баарыбыз Тиби Жошуа пайгамбардын жашоосунан сабак алышыбызды каалаймын. Бул аятта айтылат. Качан сен сыйынганда бөлмөңө кир, эшигиңди жап да көрүнбөгөн атаңа сыйын. Жашыруун сыйынганыңды көргөн атаң сага тиешелүүнү ачык эле берет. Тиби Жошуа бир насаат сөзүндө мындай деген. Ыйык рух биз жашыруун кылган нерселерге көбүрөөк көңүл бурат. Ким жашыруун кызмат кылса, ал ачык эле сыйлыгын алат. Бүт дүйнө Тиби Жошуанын алдыга чыгып, сыналгы аркылуу насаат бөлүшкөнүн билет. Биз анын Кудайдын сөзүн бөлүшкөнүн көрөт элек. Биз анын Кудайдын күчү аркылуу, ал аркылуу акканын көрөт элек. Биз анын Кудайдын оюн пайгамбарчылык аркылуу айтканын көрөт элек. Биз анын Кудайдын сүйүүсүн менен бөлүшкөнүн көрөт элек. Бүт дүйнө буга күбө бөлүп жаткан. Мен бир нерсени айтышыма уруксат бериңиздер. Тиби Жошуанын бул сыйынуучу алтардын алдындагы кызматынын сыры анын жашоо мүнөзү бул алтардын артындагы. Камера тартууну токтоткондо, микрофондор өчкөндө, бүт кол чабуулар бүтүп, адамдар үйүнө тараганда,
Бул сыйынуучу алтарьдын артында. Биз Эммануэл телеканалынан көргөндөй, соонун жыйынтыктарды көрөбүз. Соонун кызмат болуп жатат. Биз кереметтерге күбө болуп жатабыз. Күчтүү бошонууларга, айыгууларга, керемет пайгамбарчылыктарга күбө болуп жатабыз. Ооба, мунун баары жыйынтыктарды гана көрүп жатабыз. Мунун баары Тиби Джошуанын Кудай менен болгон мамилесинен чыгып жаткан нерселер. Мага Тиби Джошуанын шакирттеринин атынан сүйлөгөнгө уруксат бериңиздер. Бизге ушундай улуу мүмкүнчүлүк берилди. Кудайдын адамы менен жашоого. Биз анын алтарьдын артындагы жашоосуна күбө болдук. Мен Машаяктын ишине ушунчалык берилип кызмат кылган адамды көрө элегем. Кудайдын катышуусу ар бир кадамында байкалчу. Кудайдын ишине ушунчалык берилип кызмат кылган, ыйык рухка ушунчалык чаңкаган, эч бир материалдык сыйлыкты күтпөй туруп, бүт байлыгына имаратты куруу үчүн эмес, өмүрлөрдү куруу үчүн короткон. Адамдарды куруу үчүн. Өтүп жаткан процесске көбүрөөк көңүл бурган, жыйынтыкка эмес. Ал өзүн шылдың болуп, Иса даңкталыш үчүн, падышалардын падышасы даңкталыш үчүн. Ар бир дем алып, дем чыгаруусун Кудайга кызмат кылууга аягына чейин арнаган. Кандай гана жашоо, кандай гана мурас. Бул Кудайдын адамынын сыры. Ушул кызматтын сыры. Бул пайгамбар Тиби Джошуанын күчүнүн сыры. Кудайга жакын болуу, Кудайдын осуятына жакын болуу. Бул кызматтын сыры көп адамда эмес. Бул жакта болуп жаткан кереметтерде эмес. Бул кызматтын күчү ыйык рухта. Бул ыйык рух Тиби Джошуаны колдонуп турган. Ар кандай кыйынчылыктардан, ар бир бороондон, ар бир куугунтуктан ага Кудай берген келечекке болгон көрүнүштүн туура эмес түшүнүшкөн. Анын үстүнөн күлүшкөн. Кантип эле бул адамга ушундай чоң нерсе берилет деп. Качан Кудайдан көрүнүш келгенде, бул дүйнөдөгү эч бир нерсе аны токтото албайт. Биз ушунун күбөсү болуп жатабыз. Бүт ага тагылган айыптоолор анын алдыга умтулуусун талкалап салмак. Эч бир четке кагуу анын алдыга умтулуусун токтото алган жок. Сиз жалган сөздөр менен анын кубанычын жана тынчтыгын бузушуңуз мүмкүн. Бирок ал баарын Кудайга калтырды жана сыйынууга өзүн арнады. Азыр болсо келечек анын каршылаштарына жооп берди. Ошол бүт куугунтуктар, чабуулдар жөн гана бекер жардама болгон. Кудайдын ырайымы менен анын жашоосунда. Ошол нерселер анын майлануусун дагы да күчөткөн.
Бүгүн эмне болуп жатат? Башында аны түшүнүшкөн эмес. Аны атынан чакырышкан. Башында аны түшүнүшкөн эмес. Ошон үчүн соттошкон. Азыр тарых өзгөрүлдү. Ошол аны соттошкондор аны тескерисинче көчүрүп жатышат. Ошол убактагы мен өлсөм дагы бүт улуттар жыйынына барбайм дегендер азыр айтышат. Ал мен руханий атам деп. Бул иш соттоодон суктанууга өттү. Мен ойлойм, Тиби Жошуанын жашоосунан көптөгөн сабактарды алсак болот. Анын аты жазылган бир да баннер жок, бирок анын аты миллиондогон адамдардын жүрөктөрүнө жазылган. Бүт элдер сыйынуу үйүнүн бардык бир да филиалы жок. Бирок Emmanuel TV эң белгилүү машаякчы канал дүйнө жүзү боюнча. Тиби Жошуа пайгамбар мектептен кийин чоң окуу жайды бүткөн эмес, бирок университеттеги профессорлор келип, анын шыктандыруучу окутуусун угуп отурат. Биз Тиби Жошуа пайгамбардан көптөгөн сабактарды үйрөнүшүбүз керек. Мен муну кайраттуулук менен айтууга уруксат бериңиздер. Тиби Жошуа пайгамбар улуу жана эң эффективдүү Нигерия элчиси болгон. Жана көптөгөн крусейдтерди жасаган. Ар бир эл аралык крусейдте ал курмандыктарды сураган эмес. Анын кызматына президенттер да катышкан. Бирок ал өзүнү таанытууга аракет кылган эмес. A man who is single-handedly responsible for 60% Нигерияга келген туристтер ал үчүн келишкен. Биз билебиз, канчалаган жашоолор бул кызмат аркылуу баталанышкан. Канчалаган адамдардын бизнес кирешелери бул кызматтан көз каранды болгон. Биз бүгүн баарына күбө болуп турабыз. We are all witnesses today. We are all eyewitnesses. The ministry God has given. Кудай Тиби Жошуага жашоолорду өзгөртүүгө, улуттарды өзгөртүүгө, дүйнөнү өзгөртүүгө жол ачкан. Мен бүгүн Кудайдын эли сиздерге бул ыйык курмандык чалуунчу жерде кудуреттүү Кудайдын катышуусунда айткым келет. Саякат муну менен эле токтоп калбайт. Мурас жашай берет. Мурас тирүү. Тиби Жошуа пайгамбар тирүү мурас калтырып кетти. Тирүү кызмат Кудайдын тирүү сөзүнө негизделген. Римдиктер 8:39-да айтылгандай, эч нерсе, Кудайдын эли, эч нерсе бизди Кудайдын сүйүүсүнөн ажырата албайт. Кудайдын иши улана берет. Сиздерге жана өзүмө суроо бергенге уруксат бериңиздер. Эгер сиз Тиби Жошуанын кызматынан шыктануу алсаңыз, айыгуу, өзгөрүлүү, бошонуу, алдыга умтулуу, шыктануу алсаңыз, азыр сиз жөн гана көз жаш төгүп, урмат көрсөтүп коюу эле жетиштүү. Ушул ал калтырган мурастын
сиздин ичиңизде жашашына жол бериңиз. Ал калтырган мурастын сиздин ичиңизде жашашына жол бериңиз. Кантип? Анын жашоо образынан үлгү алып жашай турган убакыт келди. Анын кеңештерине кулак салууга. Мен бир-эки мисалды көрсөтүп кетейин. Бүт салгылашууңду Кудайга тапшыр. Таарынычтарды, кечирбестикти, жакыныңа болгон жаман нерселерди ташта, кое бер. Өзүңдүн жүрөгүңө кам көр. Башкалар үчүн өзүңө караганда көбүрөөк убакыт корото башта. Сүйүү сени жетектегенге жол бер. Расага, динине карабай. Жада калса, анын бизге берген акыркы кеңеши сыйынгыла. Анын мурасы сиздин ичиңизде жашасын. Анын мурасы сиздин мамилеңизде, характериңизде, жашоого болгон көз карашыңызда. Ар бир абалды Кудайга жакындатуучу себеп катары көрүңүз. Кудай эли бул дүйнөдө бир жетишкендикке, жетишүүгө караганда сиз өзүңүздүн артыңызда эмнени калтырганыңыз маанилүүрөөк. Биз кылып жаткан ишибиз биз өтүп кеткенибизден кийин токтоп калбашы керек. Биздин саякат бүткөндөн кийин биздин ишибиз бүтүп калбашы керек. Эң чоң сый Тиби Жошуа пайгамбарга бере турган. Биз, анын достору, бүткүл дүйнөдөгү көрүүчүлөр, Эммануэл Тивинин көрүүчүлөрү, бул куткарылуу ишин улантуу, куткарылуу жетелек жерлерди багындыруу. Оба, тапшырма өтө чоң. Бекем ишеним менен биздин жүрөгүбүздөгү Кудайга болгон сүйүү менен дүйнө биздин бутубуздун астында. Жана асман чек эмес бул кызмат үчүн. Эң жакшы нерсе али алдыда. Келгиле сыйынуу үчүн бутубузга туралы. Эгерде качандыр бир убакта сиз өзүңүздү Кудайга жакын сезген болсоңуз, бирок азыр ортодо бир тоскоолдук сезип жатсаңыз, эгер сиз Иса менен болгон чыныгы мамилени билбесеңиз, жөн гана ушул сыйынуу менен сыйыныңыз. Кымбаттуу Кудай, мен күнөөкөрмүн. Мен сенин ыйык ысмыңды чакырам. Иса Машаяк, менин күнөөлөрүмдү кечир. Китепте айтылгандай, сен мен үчүн өлүп, өлгөндөрдүн арасынан тирилгениңе ишенемин. Мен сени бүт жүрөгүм менен кабыл алам. Рахмат Теңир. Рахмат Теңир. Рахмат Теңир. Менин куткарылгандыгым үчүн. Кудайдын эли, Кудайдын үй бүлөсүнө кош келиңиздер. Кудай биздин жүрөгүбүздөгү өзүнүн сөзүн баталасын. Биз азыр Тиби Жошуа жазган ырды угабыз. Бул билдирүүнүн үстүнөн ой жүгүртүү үчүн. Кудай батасын берсин сиздерге.
Put your hands together for Jesus Christ. That song was written and composed by Prophet T.B. Joshua.